Күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатына бара турган спортчуларга каржы бөлүнбөй жатат. Бул туурасында эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Руслан Маджинов маалымат жыйынында билдирди. Белгилей кетсек, чемпионат 1 ноябрда Сербиянын Белград шаарында башталат. Аз эле убакыт калганына карабай, каржылоо маселеси дагы деле чечиле элек. Маджинов ансыз да аз эле балбан тандап жөнөтүүгө аргасыз болушканын айтты. Мына грек-рим күрөшүнөн толук курам барбайт. Кыздардан дагы экөө эле эркин күрөштөн болгону 6 жигит баратат. Бул каражат маселесинин айынан. Медалга жетчү өзүнүн деңгээлин көрсөтө алчу балбандарды гана алып баратабыз. Биз эртеңки күндү ойлогон жокпуз. Өспүрүмдөрдө барып, көрүп, үйрөнүп, тажрыйба топтоп келсин дегенди ойлобой жатабыз, деди Маджинов. Ал эгер каражат бөлүнсө, дүйнө чемпионатына Кыргызстандан көбүрөөк спортчу катышмактыгын белгиледи. Империя пицца кафесинен тамакка ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 300 болгон. Алардын арасында клипмейкер Эрнис Сыдыков жана анын ата-энеси да бар. Кыргызстанга белгилүү маалымат каражаттары Эрнис Сыдыков менен байланышканында ал буларга токтолгон. Ата-энемдин үйүнө конокко бара жатып, инимдин каалоосу менен Империя пицца кафесинин филиалынан суши роллы пицца алып кеткем. Биз суши жегенбиз, балдарым пицца жешкен. Эртеси күнү уулануунун белгилери байкалды. Аябай кыйналдык. Ата-энем, иним, келиним ууланды. Балдарым эч нерсе болгон жок, сушиден ууландык го деп калдым. Тез жардам кызматын чакырып, үй шартында дарыланууну чечтик. 5 күн жаттык, азыр жакшы болуп калдык. Мекемеге ууландык деп кайрылсам, дүмүрчөк сурады. Мен аны ошол жака калтырып кеткенимди айттым. Эч нерсе дешкен жок, кайра кайрылган жокмун, деди ал. Эскерте кетсек, Бишкекте 23 октябрдан 24 октябрга караган түнү 12 адам жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылган. Жабырлануучулар шаардагы Империя пицца тамактануучу жайынан тамактанганын айтышкан. Буга чейин тамакка уулангандардын саны 185ге жеткенин Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкен. Ал эми 28 октябрга карата уулангандардын саны 300гө жеткени кабарланган. Социалдык тармактарда орусиялык блогер жана футболчу Даниил Крапивниковдун кыргыздын улуттук баш кийими болгон калпакты тепкен видеосу тарады. Видеодо блогер эшиктен кирип келип, манекендеги калпакты тепкен. Бул видео учурда кызуу талкууга алынып, интернет колдонуучулары Крапивниковдон калпакты колуна алып, кыргыз элинен кечирим сурашын талап кылышкан. Өз кезегинде Даниил Крапивников социалдык тармактагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасады. Анда ал калпак Кыргызстан мамлекетинин улуттук баш кийим экендигин билбестигин айткан. Урматтуу Кыргыз өлкөсүнүн жарандары, жийиркеничтүү ишим үчүн чын жүрөктөн кечирим сурайм. Сиздердин улуттук баш кийимиңиздер экенин билбегендиктен ушундай кылдым. Мен билем, бул мени актабайт, бирок мен баардык кыргыз элин абдан сыйлайм. Бул эч качан кайталанбайт деп убада берем. Дагы бир жолу сиздерден чын жүрөктөн кечирим сурайм, деп кайрылуу жасады Крапивников.